Ден соолук комитетинин күнү менен дагы бир жолу куттуктап кетем. Айылдык ден соолук комитети коомчулуктун ден соолугун чыңдоо багытында иш алып барган жергиликтүү жааматтардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн ыктыярдуу коомдук уюм. Түптөлгөндөн бери мамлекеттен 1 сом айлык маяна албай, коом арасында оорулардын алдын алууга көмөк көрсөтүп келүүдө. Мындай инсандар бүгүн кесиптик майрамын белгилешти. Быйылкы эсепти айтып коем, мына кургагычык боюнча мына элдер уже бизде сурамжылоо жүрүп атат, кыдырып, сурамжылап, элдер менен жүрүп, түшүндүрүү ишин жүргүзүп, мына ооругандар келип, ооруп жөтөлүп калгандар келип, бекер келип көрүнүп, көптөр алдын алган үчүн көптөрүнүкү жакшы чыгып атат. Биздин ошо иштеген немебиз, ошо биздики ошол элге жардам берүү, көмөк көрсөтүү. Республикада саламаттыкты сактоо тармагына кошумча күч катары түзүлгөн айылдык ден соолук комитети Сузак районунда иш алып барганына 10 жылды чамалады. Бул аралыкта кургагучук менен күрөшүү, ВИЧ-СПИДтин алдын алууда коомго өз жардамын берип келет дейт дарыгерлер. АДК мүчөлөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна УДТТга жардамы өтө чоң. Мисалы алар бизге караганда эл менен өтө тыгыз байланышта, түшүндүрүү иштери кенен жүрөт, анан алар населенияны бөлүштүрүп алышкан, толук маалымат жеткирип турушат. Эң жашы 50 жашта болсо, улуулары 70ти чамалаган комитеттин мүчөлөрү бүгүнкү күнгө чейин эл кызматында болгонуна ыраазы. Еңбектен біз бекер иштеп беребиз элгечи. Ушул өзүбүздүн колубузда 9 неме бар, жетек неме кызматчы бар. Алардын милдети элге кызмат көрсөтүү, бекер соопчулук үчүн бизде райондук семинарлар болот. Атай бизде ичибизден атай бирөө экөөбүздү апарып семинарга катыштырат. Ден соолук комитетине немесине барып катталып, өзүнүн укугун билип, анан дарыланышка көмөктөшөбүз. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 2000ге жакын АДК көз карандысыз жарандык коом уюмдары ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Коомчулуктун саламаттыгы үчүн кам көрүп жаткан бул инсандар бүгүн жергиликтүү бийликтин ардак грамоталарына татыды. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Сузак району.